Assalamu алейкум жалпы достор, кандайсыздар? Кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Бүгүн өзгөчө ифтарга дал ушундай даамдуу тамактардын бирин жасадым. Атын деле билбейм. Кебаб жасадым. Андан сырткары кебаб өзүнө тойбой калышпасын деп үйдө бар нерселердин баарын кууруп, демдеп койдум. Өзгөчө барыңыздарга жагат жана ар бириңиздер жасай аласыздар. Азыр болсо духовкага кебабты кандай бышырабыз, дал ушул боюнча видео болмокчу. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. 1 килограмм фарш колдондум. Азайтып көбөйтө алсаңыздар болот. Киши башына карап 1 пияз, перец ачуу таттуусунан аралаштырып салдым. Аларды дагы ушундай майда кылып туура аласыздар. Андан соң кинза, бул кинза кебабты, шашлыкты, деги эле ушул котлета, ушуга окшогондорду аябай даамдуу кылат. Бул панировочный сухари. Эгерде бар болсо ушудан кошуңуздар, жок болгон болсо катыган нанды суга жибитип кошсоңуздар дагы болот. Андан соң татымына жараша кызыл мурч, кара мурч, үйүңүздөрдө кандай приправалар бар, өзүңүздөргө жаккан ошолорду кошсоңуздар болот. Кориандр, ушуга окшогондорду кошуңуздар. Андан соң зире коштум. Бул калуучулар үчүн. Мага зиренин жыты, даамы аябай жагат, ошондуктан зире кошуп койдум. Анан бир аз суу кошосуздар дагы, жакшылап аралаштырып аласыздар. Аралаштыргандан кийин ушинтип катуу жерге уруп аласыздар. Бул ажырабайт бири-биринен. Ошондуктан катуу уруп жасаңыздар. Мен туз кошконду унутуп кетипмин. Ошон үчүн тузду кошуп кайрадан дагы бир аралаштырдым. Кебабты каалагандай кылып жасап алсаңыздар болот. Мен ушундай чоң-чоң кылып эле жасап алдым. Бир жегенде тое жеп, ушу менен бир аймага кебаб дейишпесин депчи. Видео тартканы оңой деп ойлойсуздар. Өзү араңдан зорго кебабын жасай албай жаса, мынау кыз келип алып тыгылып, жашынып ушу жерде ойнойт, месте калбай калгансып. Ыйлап аңгырап мени көтөр деп ушинтип атып араңдан зорго кухнядан чыгарып жибердим. Бала менен жумуш жасоо өзүнчө эле бир түйшүк десем болот. Кебабтарыбыз даяр болгондон кийин дал ушундай палочкалар менен сүрөткө тартып чыгасыздар. Сүрөткө тартасыздар, менин сүрөтүмдү тартып койбоңуздар. Мындай палочкаларды мен Фаизага баягы күнү чай ичкенде барганда урдап келгемде, лагмандын жанагы палочкасынынчы. Аны мен неге урдайм? Мен чайниктин мурдун чукуйм деп урдагам. Кебабтарды 25 мүнөттө духовкада асты-үстүн бирдей иштетип 180 градуста бышырып аласыздар. Андан соң үйүңүздөрдө эмне бар, ошонун баарын кууруп даярдап алсаңыздар болот. Пияз коштум, сабиз, томат жана жайкысы менен атайын лагманга деп даярдап койгон ачуу перец, таттуу перец, бул жерде сельдерей, чеснок баары аралаштырып тоңдуруп койгонмун. Ошолорду коштум дагы, картошка коштум, туз, кара мурч, кызыл мурч баарын коштум. Айтор холодильнигимде эмне болсо ошонун баарын коштум. Холодильнигимде варенье менен эле бир кыршасы кетип калган айран калды. Баарын кууруп достор, соусун куйгандан кийин бетине брокколи менен түстүү капустаны тизип койдум. Булар болсо бууга бышат. Демдеп коесуздар, жарым саатта биздин тамагыбыз даяр. Сиздерге дагы жаккан болсо, сөзсүз түрдө ифтарга жасап көрүңүздөр, өтө даамдуу тамак. Биздин даяр болгон тамакты өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша кооздоп салсаңыздар болот. Мен баарын салып, тизип, андан соң биздин кебабтарды бетине көрсүн деп тизип койдум го, солдаттай кылып. Даяр болгон тамакты бетине каалагандай кооздоп аласыздар достор. Мен болсо кинза, пияз жана уксуздан кошуп аралаштырып, шашлыкка даярдагандай кылып эле даярдап алдым. Андан соң тамактын майынан бир аз бетине коюп туруп, жанагы даярдаган пияздардын баарыны сейлеп чыктым. Мынакей биздин тамагыбыз даяр. Ошол күнү мен баарына пияз жедирдим. Жегилей, грипп болбойсуңар, азыр өлө грипп каттуу болуп атыптыр. Силер дагы грипп болуп калбагыла деп жанагы пиязымдын бардыгын өткөрүп бердим десеңер. Пиязды дагы былтыр бир мешок алган элек, ошо көктөп кетпесин деп баарына болушунча оозуна тыгып жедирип атам. Мейли жакшы туруңуздар, жаккан болсо лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Жакшы туруңуздар.